Укук коргоочу Азиза Абдырасулова, саясатчы Канат Исаев 1-май райондук сотунун чечими менен 1 айга камакка алынганын маалымдады. Бирок бул маалыматты райондук соттон тактоого мүмкүндүк болгон жок. Исаев кайсы ишке шектелип жатканы тууралуу маалымат жок. Азиза Абдырасулованын маалыматына караганда саясатчылар Клара Соронкулова, Асия Сасыкбаева, Жеңиш Молдокматов, Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Бектурасанов, активисттер Эрлан Бекчоро, Али Шабдан, Перизат Суранова, Улукбек Маматтаев, Гульнара Журабаева, Талай Мадеминов, Чыңгыз Капаров, Атай Бейшенбек, Рита Карасартова, журналист Айданбек Ахматуулу 48 саатка камалды. 23 октябрда Бишкекте 20-га жакын оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайына тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган. Абдырасулова алардын жакындары адвокаттары менен такай байланышта болгонун айтууда. Социалдык тармактарда журналист Айданбек Ахматуулу, саясатчы Канат Исаев, Азимбек Бекназаров, активист Айбек Бузурманкулов милицияда сурак берип жатканы кабарланган. Бирок бул маалыматты расмий расталай элек. Журналист Канышай Мамыркулова да сурак берип чыккан.